Морозильникте көптөн бери калып кеткен куйруктарды бышырып, колбасадай кылып кесип дасторконго коюп койсоңуз, үйдөгүлөр ушундай кылып нанга кошуп жей беришет. Даам аябай сонун болот. 2 чоң кашыкта тузду салып, куйруктарды бышканга чейин 1 саат кайнатып бышырып алабыз. Майдаланган чеснок, туз жана кызыл калемпир, кара мурчту жакшылап аралаштырып алабыз дагы биздин бышкан куйруктарыбызга салып, ушундай кылып маринадтап чыгабыз. Өзүнчө бир таза идишибизге татуу паприканы салабыз дагы. Ушундай кылып сыртына кызыл түс бериш үчүн баарына тегиз кылып жагып чыгабыз. Баардыгын даярдап алгандан кийин ушундай пищевой пленкага ороп 4 саатка муздаткычка салып койсоңуздар, даамына кирип сонун болуп калат. Андан кийин дасторконго алып чыгып кое берсеңиздер болот. Эгерде мындан да башка жасалуу жолдорун билсеңиздер, анда комментарийге өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырып өтүңүздөр. Ал эми билбегендер үчүн бул пайдалуу бир видео болду деген үмүттөмүн. Видео жаккан болсо менин Instagram баракчама да катталып өтүңүздөр. Бул жакта YouTubeга кирбеген толтура рецепттер бар.